кул болбойбуз, эч кимден карыз албайбыз. Японияда да болгон бүт байлыкты топтойбуз дагы, Япониянын улуттук банкына киргизебиз дагы, ошондон Японияны деген өнүктүрө турган булактарды, бүт өндүрүштөрдү каржылаганга өзүбүз акча топтойбуз деп өздөрүнө максат коюшкан. Мынакей бүгүнкү күнү Япония эң бай мамлекет. Эгерде азыркы учурда Япония таптакыр иштебесе, бүт завод фабрикаларын деген токтотсо, Япониянын ушул күнгө чейин топтолгон 75 жылдын ичинде топтолгон акчаларынын көлөмү только банктарда жаткан, чет мамлекеттик банктарда жаткан проценттер менен эле Япониянын элин багып кете берет. Ушундай деңгээлге жетишти. Эч кимден карыз албай. Айым үчүн биз анда карыз алып атабыз. Мына ушул суроолорго деген жооп издешиңер керек. Жоопту айтабыз биз. Бирок силер да ойлонушуңар керек. Демек, баары деген элдин өзүнүн деген максатында болот. Элдин өзүнүн алдында коюп аткан идеясында болот. Японияда мынакей самурай идеясы бар болчу. Эч кимге жалдырабайбыз, эч кимге кул болбойбуз. Ошонун негизинде алар ушундайга жетишти. Кореядагы так ошондой болгон. Алар бүт өзүнүн акчасын топтошуп, алтынын, бүт байлыгын бир топтоп туруп, өздөрүнүн банктарын түздөшкөн дагы, ошол банктар реалдуу түрдө өндүрүштү деген каржылаган. Ошонун негизинде мынакей Южный Кореяда биз баарыбыз билебиз, Samsung, Gold Star, аябай чоң мынакей компаниялар түзүлгөн. Дүйнө жүзүнө таанымал болуп, ошентип алар деген өндүрүшүн ушундай деңгээлге өстүргөн үчүн аябай чоң ушундай жакшылыкка жетишти. Эгерде биз дагы болгон бүт мүмкүнчүлүктөрүбүздү топтосок, биз да ушундай жакшылыкты деген жарата алабыз. Ошого ишенип койгула. Бизде бүт мүмкүнчүлүктөр бар. Анткени Япония менен Кореяда биздей кем байлыктар жок. Япония менен Кореяда биздей мөңгү сууларыбыз жок аларда. Мына Япония менен Кореяда атомный энергиядан, атомдон электр энергиясын өндүрүшүп, мынакей отурушат. Японияда жанагы жер титирөөдөн кийин көрдүңөр да Фукусима эмне болду. Bizde olsa атомный станциянын кереги жок. Bizde Кудай берген суу агып атат жөн эле. Жылга 200 миллиард куб суу кетет. Жөн эле агып кетип атат. Масадыков силерге кошулдубу же кошулган жокпу? Маалымат берип коюңуз дейт. Масадыков менен пандемия убагында бир байланыш болгон бизде. Ал өзү деген айткан, Кудай буйруп пандемия бүткөндөн кийин Азербайжандан Кыргызстанга учуп келем. Ошондо силер менен бетме-бет жолугуп, бүт сүйлөшүүлөрдү жүргүзөбүз дагы, ошондон кийин чечебиз. Кандай жолдо биз биреге алабызбы, же кандай болот? Бул ошол маселе алдыда турат. Биз Талат Масадыковдун Кыргызстанга кайтып келишин күтүп атабыз. Ошон үчүн ал бияка кайтып келгенден кийин биз сүйлөшүүлөрдү жүргүзөбүз дагы, ошондон кийин анан бир жыйынтыкка келебиз. Азыр биз аны күтүп атабыз. Реалдуу өнүгүү программасын айтып берсеңиздер, ресурстар дейт. Реалдуу өнүгүү программа бар бизде, бирок биз аны деген азыр ачыкка чыгарбайбыз. Анткени биз айта турган болсок, биз өзүбүздүн деген акылыбызды бирөөгө деген жөн эле берип койгондой жинди эмеспиз. Мынакей, бизге деген канчасы келет, баары сурайт, силер программаңарды бергиле деп. Бул программабызды берип койсок, эртең ал программаны Жанар Акаев кыйкырып чыгат, Тилек Токтогазиев кыйкырып чыгат. Эртең баары кыйкырып чыгат. Анан биз деген өзүбүздүн акылыбызды жөн эле баарыбызга тарата беребизби? Андай болбойт. Адахан Мадумаров менен биригүүгө аттангыла, шайлоого өтүш керек, силерге 100% болот эле дейт да. Адахан Мадумаров менен биз биригүүнү сүйлөшөлүбү, сүйлөшпөйлүбү, аны биз билбейбиз. Мынакей Адахан Кемсанбаевич өзү деген азыр өнүгүү менен сүйлөшүп жүрөт. Байлар менен сүйлөшүп жүрөт. Бизге чалышкан жок, эч ким бизге кайрылган жок. Ошон үчүн биз туура түшүнүшүбүз керек да. Адахан Кемсанбаевичтин деген буга чейинки экономикалык программаларын бир да маселеси боюнча оюн уккан жокпуз.
Мына акча кредит саясаты кандай болот, өндүрүш кандай болот, бийлик башкаруу кандай болот. Ошондой принципиалдуу суроолорго 30 жылдан бери Адахан Кимсанбаевичтен биз деген эч кандай ой пикирлерин уга элекпиз. Азыр деле ошол суроолорду бере турган болсок, бизге деген жооп бере албайт. Анткени Адахан Кимсанбаевич өзү экономист эмес, өзү деген өндүрүшчү эмес, өзү финансист эмес. Анан биз деген ушул маселелерге өзүбүз оюбузду айтып атабыз. Ошон үчүн азыр көрөбүз кандай болот. Бирок биригүүгө, сүйлөшүүлөргө биз ачыкпыз. Бирок эмненин негизинде биз биригебиз? Ошонун баардыгын аныкташыбыз керек. Биз айтып атабыз, биз эл үчүн, элдин кызыкчылыгы үчүн, элдин таламын талаша турган нукура элдик партия болушубуз керек, кыймыл болушубуз керек. Вот ушул деген эң негизги биздин максатыбыз ушул, идеологиябыз да ушул. Убактылуу өкмөт мүчөлөрүнүн ар бирин калтырбай жазалай аласыңарбы дейт. Эгерде мынакей очередь менен келебиз бул маселеге да. Кудай буйрса. Эгерде силер деген бизге аябай ишен берсеңер, бизге деген мына саясатка аралашып, жогорку кеңештин шайлоосуна катышып, ошонун деген жыйынтыгы боюнча жеңишке жетсек, ошондо деген көп суроолорду буларга да беребиз биз. Анткени аябай көп суроолор көмүскөдө калып кеткен. Баарын субботаңкы чыгып коюп туруңузчу. Айттыңыз, субботаңыз. Эгерде шаарда болсоңор Бишкекте, биз деген суббота күнү саат 1-ден 4-кө чейин эл менен жолугушууну офисте жүргүзүп атабыз. Ошон үчүн деген бизге сурооңор болсо, келип деген кайрылам силер менен жооп пикир алмашам десеңер, биздин Горький Новосибирскийге келгиле, ошо жактан деген жолугабыз. Штабтын номерлери, телефондору, адрестери баары деген страничкада бар Фейсбукта. Что там написано? Райым жөнүндө айтып кылчу дейт. Райым жөнүндө эмнени айтмак элек? Баарыңар билесиңер. Бизден башка деле баары эле айтып атат. Биз деле алардын деген айткандан эмне пайда? Целый институт керек да. Жок, азыр деген мынакей ошо райондун иши боюнча көрүп атпайсыңарбы? Азаттыктын иликтөөсү эмнеге келип такалды? Максат байке, таласка качан келип кетесиңер? Сураныч келип кеттикилечи дейт. Өзүңөр бир күндү тандагыла, өзүңөр. Ошол деген жолугушууну деген өзүңөр уюштургула, өзүңөр айткан күнү өзүбүз келип кетебиз. Анткени буга чейин деген барал деген ниетибиз бар болчу, бирок ар кандай ушундай провокациялар уюштурулган болчу, ошонун кесепетинен бара албай калдык. Чубак ажыны саясатка эмнеге аралаштырмак эле дейт. Чубак ажы деген көп суроо болот. Чубак ажыны кошпойсуңар дейт. Чубак ажы менен деле сүйлөшөлү. Эгерде реалдуу түрдө кыргыз мамлекетине саясатына пайдасы болсо, өзүңөр деген мына мен чубак ажыны эч качан жолуктурган эмесмин, мен билген эмесмин, чынды айтып коеюн. Ошон үчүн эгерде билген кишиңер, бирөөңөр билсеңер, чубак ажы менен байланыштырып койгулачы. Жок дегенде аны менен учурашып, саламдашып, таанышып, баарлашып, бир кандайдыр өзүбүздүн саясат боюнча, Кыргызстандын келечеги боюнча ой пикир алмашканга жардам бергилечи. Мен анын телефонун да билбейм, кантип аны менен байланышты да билбейм, адресин да билбейм. Ошого жардам берип койгулачы. Анан ошентип биз аны менен жолугуп сүйлөшкөндөн кийин анан ушундай бир прямой эфирде анан ачык эле айтып береличи. Чубак ажы менен кандай болду, эмне болду. Көп суроолорубуз бар. Анткени биздин деген азыркы мамлекеттик башкаруу саясатында мынакей диний маселелер аябай катуу көтөрүлүп атат. Обещание — это обычная тактика любого политика, дейт. Обещают. Да, все обещают. Но мало кто делают. Мало кто делает. Поэтому нам нужно переходить уже именно к вопросу делать. Делать. И мы должны прийти в управление государством для того, чтобы делать. Обещаний мы за 30 лет уже всего наслышались. Уже надоело это все слышать. Уже пора делать. Мы 30 лет ничего не делали. И поэтому нам всем лапшу на уши вешали для того, чтобы мы просто ходили. И особенно народ верил в эти сказки, что там кто-то чего-то. А реально, чтобы никто ничего не делал, делом не занимался. Мы за 30 лет очень много упустили. Особенно за последние 10 лет мы очень много упустили.
Поэтому не зря же есть поговорка: столько воды утекло. Реально, вы представляете, за 10 лет столько воды утекло. Это золотая, бриллиантовая вода утекла. Это такие возможности у нас были. Теперь в будущем этих возможностей, возможно, уже и не будет. И вот об этом вы подумайте хорошенько. Об этом мы и говорим. Ташиев менен кошуласыңарбы дейт. Биришкеле дейт. Эми Камчыбек Кыдыршайыш менен эле барып сүйлөшөлү. Телефондорун билесиңерби, мага берип койгулачы, мына балдарга берип койгула. Барып аны менен деле сүйлөшүп көрөлү. Биз ачыкпыз. Самое главное, биз сүйлөшүүнүн негизинде биригүү стратегияларыбыз эгерде дал келсе, эч кандай карама каршылыгыбыз жок болсо, эң негизги биздики. Биз уурлук менен, коррупция менен күрөшүүнү колдошсо, анда биз бирбиз. Эл үчүн, жер үчүн десек. Шайлоого баруу идеяңыз качан пайда болду? Мынакей, бул идея реалдуу түрдө акыркы күндөрү пайда боло баштады. Анткени эл аябай суранып баштадыңар бизден. Эгерде саясатка аралашайын десеңер, сөзсүз түрдө партия болушуңар керек экен деп, ушуну силер түшүнгөнүңөргө чоң рахмат. Эми мынакей эл силер түшүнүп калдыңар. Саясатка аралашайын десеңер, сөзсүз түрдө партия болушуңуз керек экен. Партия болмоюн шайлоого катыша албайт экенсиңер. Ошонун баарын түшүнгөнүңөргө рахмат. Ошон үчүн мынакей, канча бизге жазып аткан комментарий, тиги бул болобу, ошонун негизинде акыркы күндөрү бул аябай чоң маселелер аябай талкууда болуп атат. Анан бирок биз ушун маселенин деген жыйынтыгын элге коюп атабыз. Биздин мынакей ачык жарыялаган биздин банк счетторубузга эгерде акча келе баштаса, ошол акчанын деген ылдамдыгына, көлөмүнө жараша биз деген элдин бизге берип аткан колдоосун ошо менен анализдейбиз. Анткени мынакей канчалыгы бизге деген лайк басып атасыңар, репост жасап атасыңар, комментарий жасап атасыңар, мунуңарга деген 1000 мертебе рахмат. Совместный просмотр. Бирок эми муну деген биз материалдаштырышыбыз керек. Ушул колдоонун баардыгы эгерде реалдуу түрдө 1 сом, 10 сом, 100 сом менен бекитилген болсо, ошол эң негизги далил ушул болот. Эгерде биз шайлоого таза катышканга бизге шарт түзүп берсеңер, ошентип балдарга, бизге өзүңөр кошуп берген балдарды деген шайлатайын дейсиңер, ошондой каражат маселесин эл өзүңөр чечип беришиңер керек. Эгерде биздин деген ошондой керектүү деңгээлде акчабыз жок болуп калбаса, анда биз деле кыйналып эмне анда? Ошон үчүн эл силерге ишенип атабыз биз. Жумалиевден акча сураганыңар чыңбы ушундай ушактар жүрүп жатат дейт. Жумалиевден эч бир да тыйын сураганда жокпуз, андай мээбизге да келген жок. Колоп чыгып деңиз. Эгер мынакей бир эле жолу Сыймык экөөбүз Сыймык кофе ичет экен. Анан барып туруп кофе ичет элек деп бир кофейняга барып отурсак, 20 мүнөт. жок жерден Жумалиев кирип келди. Көрсө бизде аңдып отуруштур. 20 мүнөт эмес. Колап чыктык, чын эле айттык. Байке койчу дедик. Койчу, башты ортпа. Давай. Силерден бизден эмне керек деп дейт. Айтсаңыз. Ошентип биз деген жакшы эле биз менен сүйлөшүп тил табышайын деген окшойт. Бирок биз деген айттык, байке кой, анын кереги жок. Кет. Кет. Ким кет деди? Сыймык кет деди. Сыймык кет деди реально. Балыкчыдан орус ачыкла дейт. Эми Кудай буйрса силер ушу биздин чоң казатты колдойм. Чоң казатка ушундай жардам берен деген барыңар, өзүңөрдүн жериңерде өзүңөр топтолуп, өзүңөр деген ушул деген баштапкы уюмду деген уюштуруп, ошонун баардыгын деген кагаз түрүндө түшүрүп, тизмеңерди тизип бизге жөнөтсөңөр, анан штабтарды өзүңөрдүн деген алыңарга жараша, өзүңөрдүн мүмкүнчүлүгүңөргө жараша иш аракеттерди баштай бергиле акырын-акырын. Азыр деген силерге деген ошол штабтарды ачыкла деп буйрук бере турган болсо, анда биз силерге жардам беришибиз керек да. Андай жардам бере тургандай азыр кудуретибиз жок. Муну ачык эле айтып коелу. Ошентип азыр калың эл баарыңар деген биргелешип, бири-бирибизге жардам беришибиз керек. Биз карапайым эле элге ишенип атабыз да. Ооба. Олигархтардын бирөөсү да бизге жардам бербейт эч качан. Түшүнүп койгула, алардын кызыкчылыгы өзүнчө. Жөнөкөй элдин кызыкчылыгы болсо таптакыр өзүндө. Ошон үчүн эл түшүнүш керек азыр. Жөнөкөй эл. Силердин кызыкчылыгыңарды эч ким коргоп бербейт. Ошон үчүн силердин талабыңарды, силердин деген
мүдөңөрдү аткара турган өзүңөр балдарды жеткире алсаңар, ошондо бирдемеге жетишесиңер. А эгерде андай болбосо, эч бир бай силердин деген оюңарды аткарып бербейт. Анткени анын оюнда андай жок. Абдулла Ташиевич командага кошулса кандай болот дейт. Абдулла Ташиевич менен деле таанышат элек. Эгерде Бишкекке келе турган болсо, келгиле. Же биз түштүккө барганда ошондо бир маектешип, бир таанышалы. Биз бардыгына ачыкпыз. Биз эч кимге деген каршы болбойбуз. Бирок эң негизги биз бай олигархтардын акчасына малай кул болбойбуз. Вот ошону ачык айтып коеюн. Эгерде өз чын дили менен бизге өзүнүн деген ак ниети менен, ак эмгеги менен байыган миллионерлер болсо, жардам берсе, биз алар менен сүйлөшүүгө, иш аракетке даярбыз. Анан бирок олигархтар менен алардын кызыкчылыгына, акчасына деген кул малай болуп, эч кандай андай болбойт бизде. Антип депутат болбой эле койт. Ооба, бирөөнүн деген акчасына мен депутатта болбой койдум, кереги да жок мага. Биздин балдарыбыздын да мындай ою да жок. Ошон үчүн ачык эле айтып коеюн силерге. Мен да бир кошуп коеймунбу? Урматтуу достор, мына баарыбыз отурабыз, баарыңар эле айтып атасыңар депутатка деген менде такыр оюм деле жок. Байкемде эле ой жок болчу. Эч кандай мындай эме, эгерде мунун баары силерден зависит этет да. Эгерде силер эл уулдарын колдосоңор, эл уулдарын, анда биз даярбыз да. Силер колдобосоңор, эметпесек биз агитаторго акчага берчү эмебиз жок, шартыбыз. Туурабы? Туура. Ошону туура түшүнүп койгула. Биз мынакей эл өзүңөрдүн колуңарда барыңар. Мамлекеттин да тагдыры, өзүңөрдүн да тагдырыңар. Самое главное, небере балдарыңардын да келечеги тагдыры өзүңөрдүн колуңарда. Ушул 20-жылы шайлоодо кайсы жолду тандап алсаңар, жыйынтыгында ошондой деген жоопту аласыңар. Сариев Ысык көл жолу боюнча жооп бериш керекпи дейт. Эми деген Сариевдин убагында башталган, азыр деле бүтпөй жатпайбы? Ошол жолду деген баштап атканда ойлонуш керек болчу да, кантип бүтүрөбүз, кайсы акчага бүтүрөбүз? Мына акча таппай дагы эле бүтпөй жатпайбы? Канчасы калды ошо бойдон? Эми бул суроолорду деле бериш үчүн деңгээлде болуш керек. Ошон үчүн мынакей бир да депутат бул маселе боюнча суроо бербейт. Эч ким бул маселени көтөрбөйт. Эми канча жыл өттү мынакей. Эмки мынакей көчмөндөр оюндары Кыргызстанга келгенге чейин бүтүрүп алсак дагы жакшы. А эгерде ага чейин да бүтпөй калса эмне кылабыз анда? Ошон үчүн биз Кудай буйрса, мына силердин жардамыңар менен эгерде жогорку кеңешке кирип кала турган болсок, ушул маселени эң биринчи көтөрүп чыгабыз. Пока мен карап атам. Башка партиянын баары эски обещалкиндер. Ошол үчүн эң таза элдин арасынан чыккан элди түшүнгөн только чоң казат дейт. Ушул өзүңөр жергиликтүү мынакей жааматтар ар бир райондон, ар бир шаардан бизге батыр кыздарыңар болобу, уулдарыңар болобу өзүңөр белгиле. Бизге жөнөткүлө, кошкула. Ошентип нукура элдин таламын коргой турган партия болушубуз керек, кыймыл болушубуз керек. Анан ошолордун да акча каражаттарын баарыбыз өзүбүз чечишибиз керек, топтолуп. Эми 5 миллион, 6 миллион кыргызбыз. Эми кантип ошонун баарын жасай албайбыз? Жасай алабыз. Жасай алабыз. Биздин Кыргызстанда канча өз эмгеги менен байыган нормальный балдар бар, кыздар бар. Алар деген өздөрүнүн бизнесин азыр ушундай оор кырдаалда жүргүзүп аткан. Эгерде биз алар деген бизге ишенсе, бизге жардам берсе, биз аларга деген наоборот жеңилдик беребиз. Канча отметка, взятка, тиги бунун баарын жок кылабыз. Ошону деген мынакей таза бизнесмендер түшүнүш керек. Силердин бизнесиңерди ким коргоп берет? Азыр ким коргоп атат? Түшүнүп атасыңар да. Ошентип силерге деген жаңы саясий тартипти деген киргизип, силерге деген реалдуу түрдө боштондукту беришибиз керек. Ошентип бизнес эркиндигин, бизнес ушу деген экономикада азыр баары айтып атат, инвест климат деген сөз. Ушул инвест климатты деген реалдуу түрдө силерге деген түзүп беришибиз керек.
Силер деген эч кимден коркпой, эч кимге жалдырабай нормально иш жасашыңар керек. Ошондой деген силерге эркиндикти биз жасап бере алабыз. Ошого деген силерге кепилдик деп бере алабыз. Коркпогула. Дукту көчүрбөгүлө да. Баары алдыда, баары өзүбүздүн колубузда. Ниетибиз ак. Жасап аткан ишибиз да ак. Мына баарыбыз Кудайдын алдында жүрөбүз. Түштүк түндүк дебей чоң газапты колдойлу дейт. Биздин Кыргызстанда түштүк түндүк деген маселе вообще көтөрүлбөш керек эч качан. Баарыбыз кыргызбыз. Бир туугандарбыз, бир элбиз. Ошону деген баарыбыз түшүнүшүбүз керек. Могу эски саясатчыларды ээрчибеш үчүн эмне кылыш керек дейт? Эски саясатчыларды ээрчибеш үчүн жаңы саясатчыларды табышыңар керек. Ошол жаңы саясатчыларды силер чыгарсаңар, ошондо эски саясатчылардын ордуна жаңылар келет. А эгерде жаңыларды алып келе албасаңар, эскилерден кутула албайсыңар. Эчтеке кутула албайсыңар. Түшүнүп атасыңарбы? Ошон үчүн биз айтып атабыз, келгиле, жаңы таза саясий күчтүү, жаңы таза саясатка аралашкан инсандарды алып чыгышыбыз керек. Жаңы. Мына асманда деле жаңы жылдыз ачылганда так ошондой жаңы жылдыздарды жарык кылып туруп салют кылышыбыз керек. Жумалиев эмне болду, азыркы күндө кандай дейт? Эми бүгүн мынакей Акипресте жаңылык чыкты, аны деген үйлөрүндө тинтүүлөр жүрүп атат. Канча объект ГСБ мынакей каржы полициясы балдары иштеп атат. Алар жакшы эле иштеп атышат. Аларды да шаштырбайлы, аябай жакшы иштешсин. Шаштырбагыла. Ошо майын чыгарышсын. Ошон үчүн шашкан шайтандын иши дейт. Ошон үчүн шаштырбайлы. Макулбу туугандар? Жыйынтыгына жетишет. Так. Баары эле мындай экен да, мындайчы айта берсең сөзүңүздү. Дагы Эң негизги балдар, туугандар, баарыңар түшүнүп койгула, эл. Баарыңарга дагы бир ирет айтып коеюн, чоң рахмат. Ушу силердин деген колдооңор менен мынакей биз ушунча өзүбүздү деген күчтүү сезип атабыз. Анткени силер барсыңар. Силер бар болгон үчүн биз деген эчтекеден коркпой кетип атабыз. Бирок бизге деген жардамга өзүңөр мен айткандай ар бир район шаарыңардан баатырларыңарды кошуп бергиле. Кошуп бергиле. Мынакей баары айтып атат. Шайлоону деген биз мажоритарный бир мандаттуу шайлоого өтүшүбүз керек. Бул боло турган нерсе, бул деген конституцияны биз өзгөрткөндөн кийин болот. Анын үчүн деген биз конституцияны өзгөртүшүбүз керек. Конституцияны өзгөртүш үчүн сөзсүз түрдө жогорку кеңеште ошону жасай турган саясий күч келиш керек. Ошондой максатты коюшубуз керек. Мунун баары болот. Ошон үчүн конституцияны биз өзгөртүшүбүз керек. Бул боло турган нерсе. Анан бирок бунун баардыгын биз мыйзам чегинде жасашыбыз керек. Конституцияны биздин бүт мыйзамдар боюнча депутаттар гана өзгөртө алат. Ошону түшүнүп койгула. Ошон үчүн жаңы таза балдарды тияка киргизишибиз керек, депутат кылышыбыз керек. Анан келерки мынакей жогорку кеңештин кыла турган иши аябай көп. Эң негизгиси бул конституциялык реформаны жасашыбыз керек. Биз Кыргызстандын башкаруу системасын түп тамыры менен кайрадан карап чыгышыбыз керек. Мунун баардыгын жасаш үчүн өтө шашып жасашыбыз керек эмес. Муну деген өтө кылдат мамиле менен жасашыбыз керек. Анткени мынакей 30 жылдын ичинде канча жолу конституцияны деген оңдоп атып, аягында жоготуп ийдик дагы, анан кайдан таап келгенибизди эч ким билбейт. Садыр Жапаров боюнча ойлоруңарды айтып койгулачы, сурап атабыз дейт. Эмне болсо чыгат дейт. Эми Садыр Жапаровду мынакей баарыңар билесиңер. Кайсы беренелер боюнча эмне болуп камалып отурганын. Өтө оор берене боюнча камала. Эми деген мынакей аны чыгаралы десек эмне кылышыбыз керек? Эгерде биз мынакей силердин ишениңер менен депутат болуп тияка барып калсак, бул маселени деген ошондой деңгээлде көтөрүп, ошонун баардыгын териштирип, олкусун эмне болгонун баардыгын биз деген анын ишин көргөн эмеспиз. Анын ишин реально бар туруп окуш керек.
көрүш керек. Ошол иштин баарын жасаган канча, кайсы ката болгон, ката эмес болгонун аны кийин териштиребиз. Азыр ошон үчүн Садырды деген чоң саясатка аралаштырбашыбыз керек. Бул кийин жасала турган маселелердин баардыгы. Анан ушул маселени көтөрүп, жоопторду алганга дагы биз ошондой кудуреттүү болушубуз керек. Анан жөн эле кыйкыра бергенден пайда жок. Бизден кандай жардам керек? Байкелер не кылалык? Айткылачы дейт. Эң негизги силер мынакей, бизге колдоо көрсөтсөңөр, биз деген мынакей ачкан расмий счетторго акчаларды акырын-акырындан которо бергиле. Андан тышкары өзүңөр жашап аткан жерлериңерден, райондоруңардан бизге чоң азатка кошуп бере турган, өзүңөр атыңардан, райондун атынан келе турган, бизге кошула турган батырларды, кыздарды бергиле. Ошентип биз жаңы саясий күчтүү деген жаратканга бүт иш аракеттерди жасашыбыз керек. Баары мыйзамдын чегинде болуш керек. Эч кандай башаламандыкка, провокацияларга алдырбашыбыз керек. Түшүнүп атасыңарбы? Мыйзамдын чегинде баары болуш керек. Эки жолу революцияларды өткөрдүк, көрдүк го. Эң негизги каталарыбыз ошол убакытта деген эч бир бийлик ошол убакытта даяр болгон эмес. Анын ордуна келген дагы убактылуу өкмөт дагы башка бийликтин баардыгы ошого даяр эмес болгон. Талас Бегалиевди чоң азатка чакыргылачы дейт. Талас Бегалиевди чакырсак чакыралы, келсин. Сүйлөшөлү, көрөлү. Никого не оттал кебей. Ооба, бар менен сүйлөшөбүз. Ачыкпыз биз. Эч кимден жашыра турган эчтекебиз жок. Президенттен жооп келдиби дейт. Президентке биз көчөлөк кат таштап келдик. Бүгүн деген ажообуз мынакей бүгүн 10-июнь. Мынакей ош окуяларынын 10 жылдыгы бүгүн болуп атат. Ошон үчүн деген мынакей мамлекет башчыбыз ошол жакта деген ошол бүт маселелерди мынакей жасап атат. Камчыбек Ташиевке өзүңөр чалгыла, элдин суранычы, командаңарга тез кошкула дейт. Макул, чалалы. Эртеңден калбай чалабыз. Телефонун билсеңер берип койгочу, менде телефону жок. Так, бүтүн иши кылса туугандар, мынакей бүт биригүү жөнүндө ар кайсы маселелерди биз силерге деген ачык өзүңөрдүн сунушуңар менен баарын жасайлы. Мына силер деген ушул бизге деген сунуштарды берип атасыңар, биз ушунун баарын жасайбыз. Мадумаров менен бириkkиле деген суроолор көп экен. Кандай болду? Мадумаровго барып сүйлөшөлү. Сүйлөшүп туруп аны менен бир жыйынтыкка келели. Суроолорубуз бар көп. Мен яктал кебей. Сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөндөн кийин аны ачык анан айтабыз. Бириге алабызбы, бириге албайбызбы Мадумаров менен. Камчыбек Кыдыршаевич менен деле так ошондой барып сүйлөшөбүз, көрөбүз баардыгын. Мынакей чубага жында айтып атасыңар. Только телефондорун бизге бергилечи, биз алардын телефондорун билбейбиз, офистерин да билбейбиз каерде экенин. Ошого деген кичине маалымат берип бизге жардам берип койгулачы. Анан жок дегенде өзүңөр дагы аяка чалып айтып койгула, мынакей биз чоң азатка ушундай сунушту бердик. Жакын арада күткүлө деп. Макулбу? Анан биз чалганда, ой билбейбиз, уккан эмеспиз, сен кимсиң деп биз деген эметпесин да. Сыймык сүйлөшүнчү дейт гөрү. Эми мен азыр байке конокко келип туруп, байкеден эметкелечи, мен эртең деле чыгам. Чыгып турабыз, Кудай буйрса. Анан только силерге бир өтүнүч, ар кайсы провокациялык суроолорду бербегиле. По существу сүйлөшүш керек да, биякта иш турабы. Анан жөн эле тигиандай мындай деген ушу кур сөздүн кереги жок. Бүт эле Адахан Кимсанбаевичке бириkkиле деген ким эле көп экен да. Эми бар болсо, мынакей силер сунуш киргизип атасыңар, биз деген ушул силер барабыз, чалабыз. Хорошо, барабызчы. Адахан Кимсанбаевичке да барабыз. Алардын экономикалык стратегиясын баарын деген угалы, билели. Анан эң негизгиси анын да оюн көрөлүчү. Ал ошо мамлекеттеги уурулук менен коррупцияны кантип жоёюн деген суроону мен да берейин дагы, анан ошого жообун угайынчы. Мага да аябай кызык болуп атат. Системаны кантип өзгөртө алат? Ошол системаны өзгөртө турган, ошонун баарын жасай турган жаңы кадрларды каяктан алып келет? Мына ошол маселеде.
жаңы таза балдарды каяктан бизде кантип бийликке аралаштыра алабыз? Адилетсиз бийлик. Могу Ташиев жөнүндө көп сөздөр да кошулган. Темир Сариев жакшы пикир айтты. Чоңгазаттан Темир Сариев жакшы пикир айтты. Ой. Офисиңер каякта? Офисибиз мынакей Горький көчөсүнүн кесилишинде Новосибирский деген переулок бар. Новосибирский 27. Мекен ынтымагы менен бириге аласыңарбы дейт. Мекен ынтымагы менен эле сүйлөшүп көрөлү. Келсин да туро. Келсин, сүйлөшөбүз. Москвада турбайбы? Кухня 9 качан чыгат дейт. Кухня 9 шашпай тургула. Мына Кухня 9-тин аркасы менен мынакей баарыбыз тергөөдө жүрбөйбүзбү? 8-дин аркасы менен. Ооба. Мынакей баарыбыз аяка кирип чыктык. Бизге баарыбызга деген купуя сырды деген тергөөнүн деген амалдары боюнча айтпайсыңар деп баарыбызда тил кат алды. Ошко качан келесиңер дейт. Ошко мынакей Оштогу эгерде силер бизди деген ошо жака тосуп алабыз, ушундай десеңер, өзүңөр уюштуп, өзүңөр күнүн айткыла, ошол маалга келип калгандай бололу биз. Урмат Барктабасов боюнча суроо кандай, эме оюңар кандай дейт, баары көп суроолор жүрөт. Бир 10 чакты суроо жүрөт. Эми Урмат байкебиз менен деле бир чалышып пикир алмашалычы, көрөлүчү. Ага чейин алганбыз. Эч кандай карама-каршылыктарыбыз деле жок, бирок анча-мынча ар кандай эмелерибиз бар, суроолорубуз. Аны деле көрөбүз. Бүт эле Ташиев менен Мадумаровго кошулула деген сөздөр экен, бүт элечи. Көп эле. Эми аны деген мынакей ушул жуманын ичинде аракет кылалы. Мына эртең 4-5 күн суббота, воскресенье көрөбүз да, иш кылса. Аракет кылалы. Эми баары Бишкекте болсо бат эле жолуга алабыз. Бирок бизге деген жана телефондор берип койгочу. Анын даректерин берип койсоңор жакшы болот. Биз билбейбиз, аны кайерден издеп жүрбөк элек. Урматтуу достор, бүгүн Максат байке конокко келген. Эми бизде деген мындай телевидение жок да тура. Ооба. Телевидение жок. Достор, ушуну колдоп тургула. Биз чын жүрөктөн мына эл азыр абдан бир эме дебиз да, туурасы. Акыбалыбыз начар акыбалдабыз да. Начар экономика, бүт эле начар. Азыр могу тың балдар өзүбүзчө биргелик. Мына маякта бир 20-30дай суроо Мадумаров менен жолуккула дейт, Ташиев менен жолуккула дейт. Элдерчи мисалчы жолугабыз. Достор, силерден мындай сураныч. Биз бир болсок, могу да мында кичине коспу, маякта, Инстаграмга. Биз достор бир болсок, баарды утабыз. Эгерде бир болбосок, баарыбыз көрүнгөн жерди сүйлөй берсек, көрүнгөн жерди казып отура берсек, эми болду. 30 жылдан бери көрбөдүкпү? Эмне болду, 30 жылдан бери көрүп атабыз. Эмне болду эми? Оңдойлу деп биз чын жүрөктөн айтып атабыз. Чын жүрөктөн, маяктанчы. Мен мисал ген прокурор болуп алайын, байкем же эсен болуп алайын, ой жок да, андай делечи. Андай депутат болуп алайын. Биз эч бирде олигархка барып жалдырабайбыз, достор, бизге акча бер деп. Эгерде эл силер колдосоңор, түртсөңөр, биз барабыз, ошол жактан трибунадан сүйлөйбүз. Эгерде эме болсо. Кереги жок, эме десеңер өзүңөр белгиле. Так, 1 сааттан өттү. Так, азыр бир дагы бир 2 суроого жооп берип кол, кереги жок, жолугуп дейт. Алардын кереги жок дейт. Так. Ошондо өзүңүздүн эмеңизди айтып коюңузбу да, заключительный эме, элге каалооңузду айтып. Эми мынакей аябай көп сунуш пикирлер болду. Баарыңарды деген ошого уктук, көрдүк, окудук. Рахмат. Анан ушу көпчүлүктүн сунушу менен жанагы силер бизге деген айткан пикириңерди угабыз, аткарабыз, барып сүйлөшөбүз, көрөбүз. Анан жыйынтыгын кайра айтабыз ушундай эле ачык эле прямой эфирге. Кандай эмне болгонун жашырбайбыз. Муну деген эч качан жашырбаш керек. Ким менен эмне жөнүндө сүйлөшүп, кандай болгонун деген ачык силерге айтып турабыз. Биз деген жашыра турган эчтеке жок. Биз калпчы эмеспиз.
Ошон үчүн мынакей силерге ошон үчүн мына прямой эфирге чыгып ушунун баарын айтып атабыз. Ким менен кандай сүйлөшүүлөр болду, эмне пикирлер болду, баарын ачык айтабыз. Эми үчүн кошулдук же кошулбадык дагы эмненин негизинде эмне болуп атканын баардыгын силерге ачык айтып турабыз. Ошентип бири-бирибизден эч качан маалыматты жашырбайлы. Анан биз жөнүндө болуп аткан кара пиардын баардыгына биз деле жооп деле бербейбиз. Эмнеден Жумалиевден кечирим сураган жокпуз айтсаңыз? Ошондо. Мынакей биз эч качан эч кимден кечирим сураган жокпуз, анткени биз эч кимге деген андай иштикке кылган эмеспиз. Жумалиевден деле. Ал деген ошо сотто деген өздөрү телевидениясын чакырып алып, анан адвокаттарына эптеп-септеп бирдемелерди чамбалатып эле, кескилеп эле, монтаж кылып, эки сөздүн баарын деген тиги чабыштырып атайын деген, элдин деген оюн башкага буруу эл деп атайын жасап аткан. Канча мынакей интернет сайт, газеталардын баардыгына деген төлөп атышат. Мына көрдүңөр да, баардыгына реклама деп чыгып калып атат, анан түшүнүктүү да. Эми эгерде акчасы болсо төлөйт да. Айласы жок да. Алар дагы ошентип өзүн деген информациялык согушта өзүн коргоонун стратегиясы ошол. Ошон үчүн аны деген бүт баары деген азыр сүйүнүп атат. Ох, блин, жирный кит келди, эми муну деген жешибиз керек деп. Эми түшүнүп атасыңар да. Ошон үчүн ошол кара пиардын баарын чыгарып аткан газета, интернет сайттын баардыгы деген ошо менен жанын багып алсын. Макулбу? Аны да туура түшүнүп атабыз. Алар да жанын багыш керек. Ошон үчүн биз ага деген эми ар бир кишинин оозун жаба албайсың да. Ар кандай пикирлер айтыла берет. Мунун баары айтылыш керек. Кыргызда жакшы сөз бар да, кыңыр иш 40 жылда дегендей. Азыр 40 жыл эмес, 40 күндө эле чыгып калат экен. Ошон үчүн бирөөнүн деген жашырыштын да эчтекени кереги жок. Мына заманбап технологиялардын баардыгы. Түшүнүп атасыңар да. Мынакей азыр көлдө деген ушу Мамутканов деген 1 гектар жерде көлдө деген VIP городок салып аттыр деп азыр баары издеп жүрөт. Издеп жүрүшсүн ошо. Мейли? Мейли? Издей берсин жакшылап. Кайсы VIP городогум бар экенин мен деле өзүм ошо таап алайынчы өзүм деле. Билбеген VIP городогум бар болсо таап берсинчи. Ошондо. Все туугандар. Баардыгыңар ушу бизди деген угуп, ушунча деген убакытты бөлүп, биз менен болгонуңарга чоң рахмат. Иши кылса биз деген жүрөктөрүбүз ак. Ниетибиз ак. Баардыгыңарга деген ошону да каалайбыз. Чын жүрөктөн эчтеке жашырмай жок. Бири-бирибизге калп айтмай жок. Силердин ишенимиңер эң негизги биз. Силерге кайрылып, ушул деген жасап аткан нерселерибиздин эң негизги максаты ушул бири-бирибизге ишенимди бекитүү, жаратуу. Силер деген бизге канчалык ишенсеңер, биз дагы силерге ошончолук ишенишибиз керек. Ошол ишеништин баардыгын ушундай аргонный сварка менен бекиткендей эки темирди чаап ушинтип бекитип алышыбыз керек да. Түшүнүп атасыңар да. Ошондой деңгээлге жетели. Калп айтпай жок, самое главное. 30 жылда кандидаттар шайлоочуларды алдап, шайлоочулар кандидатты алдап келишти. Ооба. Бизде алдамай жок. Эми алданмай жок, алдамай да жок. Только чындык. Акча тараткандар кимдер болот? Ушуну айтып коюңузчу. Акчаны түшүнүп атасыңар да. Тараткандар кимдер булар? Буга чейин канча шайлоолор, мына буга чейин деле аябай көп кишилер бизге айткан, эй, балдар, силер вообще кыйналбагылачы. Акчаңар жок. Акчаңар жок, эчтеке кыла албайсыңар. Баары деген сатылат. Эл деген ушундай деп аябай көп эмени укканбыз. Мен мындай нерселерге эч качан ишенген эмесмин. Бизге чогулуп аткандан кийин биздин балдарыбыздын баардыгы буга ишенбейбиз эч качан. Биз деген элибизге ишенебиз. Мына силерге ишенип атабыз. Ошон үчүн биз бүт ушул деген калпты айтып аткандардын баардыгына ушу өзүбүздүн ишенибизди иш аракеттер менен далилдешибиз керек да. Биз деген реалдуу түрдө маңкурт эмеспиз, жинди эмеспиз. Алданбайбыз эч качан. Эч биринин акчасына кул болбойбуз. Кыргыз эч качан эч кимге кул болгон эмес. Ошону деген силер түшүнүп койгула. Биз эч кимдин акчасына, бирөөнүн деген максатына, бирөөнүн сөзүнө эч качан кул болбойбуз. Вот ошону деген силерге ачык айтып коюшум керек. Силер дагы ошондой адамдарсыңар. Биз кыргызбыз. Түшүнүп атасыңар да. Ошону далилдеп беришибиз керек. Бул шайлоодо деген сатып алмай жок, алдамай жок, бири-бирибизге калп айтмай жок, только чындык. Чындык үчүн баардыгы. Түшүнүп атасыңарбы? Жаңы заманды жаратышыбыз керек. Жаңы ниет, жаңы иш. Самое главное, келечек.
жакшы заманды деген өзүбүз курушубуз керек. Баарыбыз өзүбүздүн колубузда, өзүбүздүн ниетибизде. Баарын жасайбыз. Баарын жасайбыз. Кыргыз ушундай уникальный элбиз. Просто бизди деген ушуга чейин атайын алдап ушу деп жүрүшкөн да. Реалдуу түрдө биз өзүбүз жасай алабыз. Биз эмне япондордон эмне башкача экенбиз. Ошондой эле мээбиз иштейт. Бир япон жок. Манасты деген 100 000 сапты жаттап алып ырдагандай. Андай японду көрө элекпиз биз. Түшүнүп атасыңарбы? 1000 жылдан бери Манасты деген эч бир кол жазмасы жок. Акыл эсибизде сактап келген бул уникальный, бул Кудайдын бизге берген 1000 мертебеси. Түшүнүп атасыңарбы? Ошон үчүн биз кыргыз мында канча кылымдан бери сакталып келатабыз. Ошону түшүнүп койгула. Бизде только өзүбүз деген мына Кудайга да ишенишибиз керек дагы, Кудайдын бизге берген ошондой рызкысына ишенишибиз керек. Биз бутубузга турабыз. Биз Борбор Азиядагы мыкты мамлекетти түзөбүз, каганатты түзөбүз. Реалдуу түрдө Манасты кайра жаратабыз. Манастын эрдигин кайталайбыз. Ошону ишенип койгула. Достор, ошонун баардыгы чогуу жасайбыз, чогуу. Баарыбыз биргелешип жасайбыз. Муну эл жазашыбыз керек. Баарыбыз чогуу жасашыбыз жазабасак, эч ким жазабайт. Чиновниктер, коррупционерлер тим более жазабайт. Биз Швейцария эмес, биз реал түрдө Кыргызстан болушубуз керек. Кыргыз каганаты болушубуз керек. Манас Кудай деген эл болушубуз керек. Достор, дагы бир мындай кантип жолуксак болот деген вопростор көп болуп атат. Суббота күнү биздин офиске саат 1-ге келе бергиле. 1-ге келе бергиле. Ким биз менен сүйлөшөм десе, Кудай буйрса, таанышабыз, көрүшөбүз дегендер баарыңарды субботага келгиле. Бизде суббота күнү, каждый суббота, ар бир суббота күнү саат 1-де эл менен бизди деген колдоочулар менен атайын жолугушуу өткөрөбүз. Ошого келгиле. Офисте дагы бир чындык. Самое главное, уялбагыла, коркпогула, тартынбагыла. Эчтекеден коркпогула. Офисте чындык болчу кандай? Мынакей бизге деген 80ден да ашкан чалдар келип атат, жаш балдар да келип атат. Эчтекесине карабай коркпогула. Баардыгыңарга эшик ачык. Түшүнүп атасыңарбы? Талкуулайбыз. Горький көчөсүндө Новосибирский переулок деген бар, кесилишкен. Ошол жака келгиле. Эртең видеосун чыгарып коебуз, дагы бир ирет. Кантип бизди деген табышты, макулбу? Ошон үчүн келгиле. Баардыгыңарды субботага чейин тим коелу. Баарыңарга чоң рахмат, биз менен чогуу болгонуңарга. Рахмат. Ден соолукта болгула. Элге да каалоо тилегиңизди айтып кеттиңизчи. Ден соолукта болгула. Өзүңөрдү сактагыла. Анан только чындык. Макулбу, балдар? Чарчадык. Бири-бирибизди алдабайлы. Чарчадык. Алданбайлы, бири-бирибизди алдабайлы. Только чындык. Ошондо гана жеңебиз. Калпайтмай жок. Бизде телевидение жок. Бизде газет жок. Бизде биз олигарх эмеспиз. Бабановда НТСибиз жок, Санжырабыз жок, эчтекебиз жок. Же Жумалиевдикиндей санаттуубуз жок, тиги радиолорубуз жок. Анан бүт интернетти деген бизге деген чабыштырып сайттарды жасагандай акчабыз жок. Мынакей ошон үчүн могу прямой эфирде эле отурабыз. Эмесе поделиться кылып. Кудай берет. Мына Цукерберг деген бала ушунун баарын ойлоп таптыр. Рахмат ага. Поделиться кылып деп. Ошон үчүн ушулдун баарын деген кеңири тараткыла, поделиться кылгыла, комментарий сурооңордун баарын деген уялбай жаза бергиле, коркпогула. Калпайтмайды. Бүт пачысына чындык. Чындык менен эле жашайлы, макулбу балдар? Жаңы заман только чындыктын заманы болуш керек. Всё, кош болгула туугандар. Баардыгыңарга рахмат достор. Кудай буйрса биздин иштер жакшы. Духту түшүрбөгүлө. Силер барсыңар. Самое главное, силер барсыңар. Мисалы, мына бийлик тараптан деле реакция болуп атат да, Жумалиевди кандай 149 эмесини ачты, туурабы Финполис? Бийликтен реакция болуп атат да уже. Бул биздин жетишкенибиз, туурабы? Эмдигиде дагы кете берет. Сарпашев кетет, Нуралиев кетет. Только шаштырбашыбыз керек. Шаштырбагылачы. Анан тигин айткылады, кайраштырбагылачы бизде. Биз органдарда иштегенбиз, билебиз да, кандай кыйынчылык менен баары жасалат. Балдарды шаштырбайлы, макулбу? Биз балдарга ишенип коюшубуз керек. Финполицияга ишенели керек. Финполиция балдарына бардыгына ишеничти жаратышыбыз керек. Алар деле биздин балдар. Чындык үчүн деп иштеп аткан балдар. Ошонун бардыгына деген биз жардам беришибиз керек. Ошон үчүн эгерде Жумалиев жөнүндө кандай маалыматыңар болсо, Финполицияга бара бергиле. Бизге алып келгиле, Финполицияга алып баргыла, иши кылса, чындыктын баарын деген чыгара бергиле. Коркпогула, макулбу? Келгиле туугандар. Анан каждыйыңар ушинтип сүйлөгүлө туруп. Жакшы калгыла. Жакшы тургула, достор, рахмат силерге. Ден соолук. Вот, молодцы. Силерге ишенген үчүн биз
ушинтип отурабыз. Силерге ишенбесек, биз олигарх эмеспиз, чиновник эмеспиз, туурабы? Жөн эле тебелеп салат биз силер болбосоңор. Рахмат достор. Чоң казатка 6-күнү, каждый суббота күнү келип тургула. Саат 1-ге. Жөө туугандар. Жакшы калгыла. Рахмат, Рахмат. Молодцы, элибиз, молодцы. На. Так, өчүрүп койчу Эркегүл. Кантип? А вот